баласы өтіп кетсе бейіште күтөт дейт. Bir жумалык бала түшүп калса да бейіште көрөбү. Бейіште күтөт bir жумалык билбейм. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет да. Сиқт деп коет. Сиқт дегени бул дене мүчөлөрү уже көрүнүп калган болуш керек да. Толугу менен, мисалы толугу менен адам баласы эненин ичинде bir 9 айда да. Ошого жетпей, мисалы 8 ай, 7 ай, 6 ай ушундайларда кысасы дене мүчөлөрү уже көрүнүп калган учурда ошондой түшүп калса боюнан, ошол дагы бейиште күтөт. Ал кандай кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисине келет, Ибн Мажада бар. Ал өзү эне бала төрөлгөндө киндиги болот да, киндигин кесет да, билесиздер да. Ошол киндиги менен, субханалла, киндиги менен апасын бейишке тартып кирет дейт. Ал эми балагатка толбой өтүп кеткендер бар, сахих хадистерде келет. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин ушу 3 баласы болуп өтүп кетсе, балагатка толбой. Бул түптүз эле бейиш деген. Экөө болсо жетсем, экөө болсо дагы деп айткан. Кысасы балагатка чейин өтүп кете турган болсо, бул балдар, мусулмандын балдары шафаат кылат. Риваяттерде келет, ошол этегин кармагыла деген. Я Алла, буну менен мени чогуу бейишке киргиз, же болбосо мени бул менен дозокко таштасаң мени деп. Анын шафааты кабыл болгон дейт. Балдар шафаат кылат, субханалла.